Саламатсыздарбы, мен Бакириден кызы Жаңыл мырза, физикалык реабилитациялоо дарыгери. Бүгүн биз сиздерге ковид пневмониясын баштан өткөзгөн бейтаптар үчүн жана дагы өнөкө төпкө оорулары бар адамдар үчүн көнүгүүлөрдү көрсөтөбүз. Алар сиздерге мурунку жашоо калыбыңызга келүүгө, күнүмдүк активдүүлүгүңүздү жакшыртууга жардам берет. Баштан өткөн оорудан кийин эң жок дегенде 2 айга чейин, эгерде катуураак ооруган болсоңор 6 айга чейин мындай көнүгүүлөрдү аткарып реабилитация кылышыңыздар керек. Оорудан жабыркаган организмди калыбына келтирүү үчүн жумасына кеминде 150 мүнөт активдүүлүк зарыл. Аларды ар күнү 20-25 мүнөттөн же 5 күн 30 мүнөттөн жасоого болот. Бул жөө басуу, сууда сүзүү же башка иштөө. Жумасына 2-3 жолу тулку бойдун булчуңдарын чыңдоо үчүн күч көнүгүүлөрү жасалат. Бул гантелдер менен көнүгүүлөр, аэробдук көнүгүүлөр же оор сатылуу алынган нерселерди ташуу. Жумасына 2 жолу баланс үчүн көнүгүүлөр. Ал 65-тен ашкандар үчүн. Баланс жана координация жоктугунан жыгылуучулар үчүн. Боулинг, тайчи же би сиздин балансты жакшыртат. Телевизордун, компьютердин алдында, диванда аз отуруу керек. Бул көнүгүүлөрдү аткарууда сөзсүз түрдө коопсуздукка көңүл бурушубуз керек. Ал үчүн башында денени жылытуу, жибитүү керек жана бүткөндөн кийин денени муздатуу керек. Ингалятор мурда колдонуп жүргөндөр жанына ингалятор ала жүрүшү керек. Машыгуунун алдында аны колдонуңуз. Анан кенен ыңгайлуу кийим кийип жүрүү зарыл. Тайгаланбаган ыңгайлуу бут кийим кийиңиз. Айланаңызда жетишээрлик орун болушу керек. Тамак ичкенден кийин машыгууга чейин 1 саат күтүңүз. Күн аралыгында көп суу ичиңиз. Машыгуу учурунда аз-аздан уртаңыз. Биз көнүгүү жасоону качан токтотобуз? Эгерде көкүрөк тушуңар, жүрөгүңөр катуу ооруган болсо, эгерде кускуңуз келип, же болбосо башыңыздар айланса, эгерде адаттагыдан катуу чарчоону сезсеңиздер, же болбосо муундарыңар жана булчуңдарыңар өтө катуу ооруса, анан дагы дем кыстыгууңар күчөп, мындан ары көнүгүүлөрдү аткара албай калсаңыздар, анда токтойсуздар. Көнүгүүлөрдү аткаруу денени жибитүүдөн башталат. Ал сиздердин кан жүгүртүүңүздөрдү, дем алууңарды жакшыртат. Ал муун гимнастикасы түрүндө өтөт. Абалыңарга жараша, сиздер отургучка отуруп алып, же болбосо туруп аткарсаңыздар болот. Биринчи бейтаптын 70-80% өпкөсү жабыркаган, жөн отурганда эле дем алуусу начар. Бул бейтаптын дем алуусу жакшы, бирок активдүү кыймылдан кийин демигип баштайт. Оору өпкөсүнүн 75%-ын жабыркаткан. Бул айымдын 15% өпкөсү жабыркап, кыймылда, мисалга үй жыйноодо деми кысылат. 4-үнчү бейтап бир аз кыймылдаса эле дем жетпей баштайт. Вирус 70% өпкөсүн жалмаган. Денени жибитүүнү баштын кыймылдарынан баштайбыз. Башты оңго, солго бурабыз. Оңго, солго, оңго, солго. Уланта беребиз. Терең, тынч дем алабыз. Бүттүк. Кийинкиси башты ийинге ийүү. Оңго, солго. Оң тараптан баштайлы. Оңго, солго. Оңго, солго. Оңго, солго. Оңго. Башты түз кармап, бурбаган аракет кылгыла. Бүттүк. Азаматсыңар. Кийинкиси биз ийиндерди өйдө көтөрүп кайра түшүрөбүз. Өйдө көтөрөбүз, түшүрөбүз. Өйдө. Дагы уланта беребиз. Өтө шашпаңыз. Бүттүк. Кийинкиси ийинди алдыга, андан кийин артка айлантабыз. Алдыдан баштайбыз. Алыбыздан келишинче чоңураак амплитуда кылабыз.
Мурдубуз менен терең дем алабыз. Бүттүк. Эми артка кылабыз. Эгерде бат кылганда чарчасаңыз, кичине жайыраак кыла бересиз. Жакшы элеспи? Бүттүк. Кийинкиси колду көкүрөк тушка кармайбыз. Анан алдыңкы бөлүгүбүз кыймылдабайт. Үстүнкү тарабыбыз менен оңго, солго бурулабыз. Оңго, солго, оңго, солго, оңго, солго, оңго, солго. Дагы 2 жолу кайталайлы. Бүттүк. Колду түшүрөбүз. Эми тулку боюс менен оң жана сол тарапка ийилебиз. Оңго, солго, оңго, солго, оңго, солго, оңго, солго, оңго, солго, оңго, солго. Дагы бир жолу 2 тарапка кылабыз. Бүттүк. Кандайсыздар? Дем алганыңыз жакшыбы? Кыйналган жоксузбу? Сизчи? Жакшы? Кичине салабыз. Кийинкиси ирети менен тизелерибизди көтөрөбүз. Сиз отурган боюнча көтөрөсүз. Эгерде корксоңуз, кулап кетем деп, анда стулдун, отургучтун кармап турасыңар. Улам бир тизебизди көтөрөбүз. Оң тараптан баштадык. 1, 2, 1, 2. Эми дагы 2 жолу кылдык. Бүттүк. Кийинкиси бир орунда басуу. Өзүбүздү мындан аркы көнүгүүлөргө даярдаш үчүн, бир аз жылынуу үчүн бир орунда басабыз. Андан эсе дагы эле баштай беребиз оң тараптан. Колубуз да кыймылдайт. Сиз колу бутту дагы ушинтип көтөрүп турасыз. Эгерде ким чарчаган болсо, жайыраак кылса болот. Өзүнүн темпинде. Бүттүк. Азаматсыңар. Бул көнүгүүлөрдү аткарып жаткан кезде демиңиз кыстыгышы мүмкүн. Бирок андан чочулабай эле койгула, бул адаттагы эле нормалдуу көрүнүш. Көнүгүү аткарып бүткөндөн кийин дем алууңуз өз калыбына келет. Жана эртеси күнү дем алууңуз жакшырганын сезесиздер. Күндөн күнгө ал акыбалыңар жакшырат. Ошондуктан көнүгүүлөрдү үзгүлтүккө учуратпай дайым аткарып тургула.